Бекзат 4 жылдан бери кайыкта сүзүү спорту менен алектенип келет. Азыр ал 12-де. Жаш болгонуна карабай, 10дон ашуун ар түрдүү мелдештерге катышып, байгелүү орундарга ээ болууга жетишкен. Мен бул спорт менен 4 жылдан бери алектенем. Соревнованияга карап, 2 мал сууга чыгабыз, 1,5 саат. Бул спортко мен агайым алып келген. Бул спорт мага жагат. Бул кайыкта отуруунун өзгөчө эрежелери бар. Эң башкысы тең салмактуулукту сактоону өздөштүрүү зарыл. Кайыкты ылдамдык менен башкаруу баарынын эле колунан келе бербейт. Аталган спорттун түрүнө кызыккандардын саны арбын. Көп балдар үйрөнөм деп келип, өздөштүрө албай кетип калган учурлар көп болот. Бирок биз аларга колубуздан келген жардамыбызды көрсөтөбүз, дейт машыктыруучу Максим мырза. Биз аларды үйрөтөбүз, отурганды үйрөтөбүз, анан техниканын безопасности айтабыз аларга, жилет безопасности кийебиз, анан көрсөтөбүз кандай отуруш керек, кандай алакты кармаш керек. Потихоньку лодка отургузабыз, каякка отургузабыз, сууга жиберебиз аларды, потихоньку уже билип баштайт да, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Бизде дагы көрөт сууда. Спорттун бул түрү олимпиадалык оюндардын катарын толуктайт. Биздин спортчулар да артта калбай, дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышып, эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Таң маанай берүүсү.